Бензин дагы кымбаттайт. Россия кымбат сатса, Казакстан Түркменстан менен келишим түзгүлө. Ар нерсени шылтоо кылып, кымбаттата бербей. Ошентип Кыргызстанда күйүүчү май дагы кымбаттайт. Бул тууралуу маалыматты монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчиси Кеңешбай Тайлаков парламентте өткөн жыйында билдирди. Анын айтымында учурда күйүүчү май Россиядан жогорку баа менен сатып алынууда. Күйүүчү май дагы кымбаттайт. Азыр запастардан маселе болуп жатат. Бүгүнкү күндө бензиндин 14 күндүк, зелдик майдын 2 айлык запасы бар. Биздикилер келишимди доллар менен түзүп жатпайбы? Бааны түз жөнгө сала албайбыз. Бирок нефть трейдерлерге койгон талаптарыбыз бар. Керектөөчүлөрдү ойлоп, бааны кескин көтөрбөй, иреттүү саясатты алып барат. Биз импортко 90% көз карандыбыз. Азыр баа 50-60 тыйындан көтөрүлүп жатат. Күйүүчү майдын жаңы партиясы келсе, бааны эсептейбиз. Талдоолорду жүргүзүп, рыноктук механизмди колдонобуз, деди Тайлаков. Булак аргумент кечи. Россиянын коргоо министрлиги Мариуполдун борборундагы басып алуулар тууралуу билдирди. Суткада 16 километр алдыга жылуу болду. Донецктин бөлүмдөрү Россиянын куралдуу күчтөрүнүн колдоосу менен Мариуполдун борборунда согуштук аракеттерди жүргүзүп жатканын 18 мартта Россиянын коргоо министринин өкүлү генерал-майор Игорь Коношенков билдирди. Анын айтымы боюнча Луганстын аскерлери Россиянын куралдуу күчтөрүнүн жардамында республиканын 90% аймагын бошотту. Сутка ичинде Золотая Нива, Новоденецкая, Новомайорская жана Пречистково калктуу конуштары көзөмөлгө алынды. Суткада 16 километр алдыга жылуу болду, деди генерал-майор. Булак саясат кежи. Казакстанда батири үйлөрдө реалдуу убакыт режиминде иштеген 10 вебкам студия аныкталды. Кырмалгандардын арасында кыргыз жарандары да бар. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн басылмалары жазышты. Шымкенттин полиция кызматы интернетте порнография жайылтуу менен алектенген уюшкан кылмыштуу топту жок кылды. Жарым жыл бою полиция кызматкерлери издөө жүргүзүшүп, Алматы, Нур-Султан жана Шымкенттин жашоочуларын аныкташкан. Алардын арасында 5 кыргыз жараны жана 6 казак жараны бар. Вебкам студияларда 50дөн ашуун кыздар иштеген. Анын ичинен 2 өспүрүм болуп чыккан. Алардан $44 000, 2 Toyota Camry 70 унасы жана 1 Lexus GX 460 унаа алынган. Кылмыш иштери козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Селепкежи.